Улутты улут катары эмеси менен билсе болот. Эң биринчиден бул тилинен, анан кийим кечесинен да маданиятынан, ошол кылган өнөрчүлүгүнөн дегендейчи. Кийиз дүйнө коомдук фонду биринчи башка ат менен Миң кыял деген коомдук фонд катары 2010-жылы регистрациядан өтүп, Ысык көл областынын Тоң районунда катталган, Кызыл Тоо айылында. Анан 2012-2013 жылдары ошол Кызыл Тоо айылында кийиз дүйнө деген фестиваль 2 жыл катары менен өткөзүп, элдер бизди кийиз дүйнө катары кабыл алган. Негизги максатыбыз бул эң биринчиден жандандыруу, сактоо жана жайылтуу деп алдыбызга коюп, ошол илгерки салттуу билимдер, аны менен байланыштуу нерселер. Кийим кечеге, ошол үй ичиндеги буюм тайымдарга байланыштуу биздин азыр экспонаттарыбыздын саны, анын ичинде уникалдуу экспонаттарыбыз дагы бар. Музейлерде жок экспонаттарыбыз бар. Биз мунубуз менен сыймыктанабыз. Бизде азыр электен 7-8 түрү бар. Териден жасалган, ичегиден жасалган. Бул мен кармап турган бул кылдан, аттын кылынан жасалган. Тилекке каршы бул ушундай келген. Бул өткөн кылымдын башталышы болушу мүмкүн. Анан кийин реставрация болгон жана трикотаж менен кайра кошуп тигип колдонушканда бул аябай көп эме көргөн. Ушундай тарбия бизге 70 жыл бою Советтер Союзу учурунда ошол сиңип калганда, анан эски нерсенин эмне кереги бар. Көпчүлүк муну баалабайт, сатып ийишет же жөн эле таштап коюшат. Айылдарды кыдырып жүрсөң, көп учурда айтышат да, бар болчу, өрттөп салганбыз, анан ыргытып ийгенбиз, чирип кетти дегендейчи. Негизи сентябрдын аягы башталып, анан апрель-майга чейин 7-8 адам чогулган сайын эле курстарды өткөрөбүз. Ал курстан болсо бизге кимдер келет? Бир аз жаштар келет, бир 10-15% жаштар келет. Орто жаштагылар бир 30% келет, анан 60 жаш, 55 жаштан жогорулар калган пайызды түзөт. 2017-жылдан бери биз 25 курс бүтүрдүк. Бул жолду биз ар бир курста бир 5-6-7 киши деп эсептесек деле 300дөн ашык, 350гө чукул, 400гө чукул окуучу бүттү. Алардын үйдөн небереси үйрөнөт, келини үйрөнөт, кыз үйрөнөт, ошентип биз мындай тамыр алып атабыз. Улутты улут катары эмеси менен билсе болот. Эң биринчиден бул тилинен, анан кийим кечесинен да маданиятынан, ошол кылган өнөрчүлүгүнөн дегендейчи. Менин оюмча, биздин салттуу маданиятыбыз бул өзөк жана тамыр болуп кала бериш керек да. Кыргызстанда көп нерсе, сонун нерселердин баары жасалып, жаштарыбыз түрдүү технологияларды изилдеп дегендейчи, илим жагына дегендей. Анан бирок биз баягы улут катары сакталыш үчүн бул маданияты, анын ичинде салттуу маданияты болуш керек деп ойлойм да. Салттуу билимдерибизди, нукура, кол өнөрчүлүгүбүздү кадимки өзөк катары сактап, ошонун үстүндө өнүгүшүбүз керек.